Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Кылмек Салбай уулу. Саламатсыздарбы? Студенттер үйүнүн жашоочулары жардамга муктаж үй бүлөлөргө барып, жардам берип келишти. Ош шаарындагы белгилүү модельдик үйүнүн жетекчилиги жана кызматкерлери бизнес студенттер менен жолугушуу өткөрүштү. Биздин окуу жайда студенттерден куралган Enactus командасы быйылкы окуу жылында жаңы долбоор менен өз ишин баштады. Студенттерди өз адистиктери боюнча кесипке багыттоо иш-чарасы өткөрүлүп, лекция окулду. Студенттерге англис тилин тереңдетип үйрөтүү жана теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында атайын иш-чара уюштурулду. Өзбекстан Республикасында өткөрүлгөн стол тенниси боюнча мелдешке биздин окуу жайдан студенттер катышып, белгилүү орундарга ээ болушту. Кайрымдуулук иши жарандар жана юридик алчактардын өз ыктыярдуу негизде чын дилдеринен жарандарга жана юридик алчактарга мүлк, анын ичинде акча каражаттарын берүүлөрү, өз пайдасын көздөбөстөн жумуш аткарып, кызмат көрсөтүүлөрү жана башка жардам берүүлөр. Кайрымдуулук алуучуга да берүүчүгө да пайдалуу иш. Кайрымдуулукка муктаж адам ага жеткенде адамдарга болгон таарынычы азайып, ыраазычылык абалын сезет. Ал эми кайрымдуулук кылган адам эрктүүлүк, марттык менен кылган жакшы ишинен кубат алат. Арналган нерсе муктаж адамдын колуна толук жетүүсү жана эки тараптын жогорудагы жакшы абалды сезүүсү, этеги күнгө шыктануусу үчүн бул ишти ар бир адам баласынын жасоосу шарт. Кайрымдуулук көбүнчө акча каражаты менен ишке ашат. Биздин университеттин студенттер үйүнүн жашоочулары өз демилгелери менен шаардагы жардамга муктаж үй бүлөлөрдөн кабар алышып, аз да болсо колдорунан келген жардамдарын беришип, ал үй бүлөнүн ыраазычылыгын алып кайтышты. Бул иш-чара биздин университетте билим алып жаткан студенттердин жасап жаткан иштеринен биринчиси эмес. Бул сыяктуу кайрымдуулук иштерди ар дайым кайталанып, жардамга муктаж жарандарыбызга көп жолу жардам берип келишет. Анан бул негизи бул иш-чара жыл сайын уюштурулуп турат жатаканада. Себеби дегенде мен ойлойм, студенттердин бардыгы эле мындай кайрымдуулук жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам колун узатуудан баш тартпайт деген ойдомун да. Ошо бул иш-чараны биз жыл сайын уюштуруп турабыз. Ошого быйыл өтө жогорку деңгээлде жакшы болду иш-чарабыз. Себеби дегенде биз жыл сайын ушул убакка чейин мисалы боорукерлер үйүнө, балдар үйүнө барсак, быйыл өзгөчө кылып мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ар бирлеринин үйлөрүнө барып, эмне керек ошол нерселерди биз барып, ошол инсандар менен сүйлөшүп, жардам берип келдик. Мода өзүн көрсөтүүчү негизги чөйрө кийими, керектүү жана престиж предметтери, жүрүм-турум жана ышкылуулук нормалары. Ош шаарындагы белгилүү Podium модельдик үйүнүн жетекчилиги менен кызматкерлери биздин жеңил өнөр жай тармагындагы кийимдердин технологиясы адистигинде билим алып жаткан студенттер менен жолугушуу өткөрүп, мода сырларынан маалыматтарды беришти. Мода фактору көркөм буюмдар менен көркөм өнөр чыгармаларынын кеңири чөйрөсүн өз ичине камтыйт. Жаналардын популярдуулугун, аларга болгон талаптарды аныктайт. Кийим жасалгалар, ага кошумчалар, символикалык маанидеги сүйүктүү үй предметтери байыркы дүйнө менен орто кылымда кандай көркөм жана материалдардын традициясы тарабынан бекитилген эң туруктуу көрүнүштөрүнөн болсо, мода эволюциясына чейинки элдик турмуш, тиричиликте да так эле ошондой роль ойногон. Биздин университеттин технологиялык коллежинин кийимдери технологиясы адистигинин студенттери менен модельдик багытта ишмердүүлүгүн уланткан мыкты дизайнерлердин ортосунда модага тиешелүү бардык жаңылыктар жана маалыматтар айтылды. Ошондой эле белгилүү Podium модельдик үйүнүн жасап жаткан иштери тууралуу да айтылды. Ошондой эле бүгүн өзүмдүн коллекциямды ала келип, ушул Таластагы болгон көчмөндөр оюнунда биринчиликти ушул костюм менен чогуу дизайнерлердин командасы менен бир багындырган костюмдордун бирөөсүн көтөрүп келдим, бир коллекциясын. Ошону студенттерге көрсөттүк. Мен ойлойм, ошон жолугушууларды тез өткөрүп турса, сөзсүз түрдө ар бир абитуриенттин, бүтүрүүчүнүн, ар бир студенттин ичинде кандайдыр бир максат пайда болот, стимул пайда болот. Жана ошондой эле ушул Кыргызстанды өнүктүрүп, өстүрүп, ар тараптан кеңейтип, дүйнөлүк подиумга чыгарууга толук шарт түзүлөт деп ойлойм. Мода түшүнүгү 12-кылымда пайда болгон жана француз дворецинин модасы европалык өлкөлөр үчүн үлгүлүү болуп кызмат кылган. 19-кылымдын экинчи жарымында модельдер үйү, модельдик кесип пайда болгон. Тигүү өндүрүшү менен бирдикте алар табит мыйзамдарын башкара баштаган жана 20-кылымда мода индустриясы калыптанган.
Дүйнө коомчулугунан артта калбастан биздин мамлекеттин жашоочулары дагы заманбап табиттеги кийимдерге басым жасап, ошол эле учурда өзүнө гана таандык болгон белгилүү кийимдерди чыгара баштаган. Подиум моделдик үйү бир топ эл аралык мода көргөзмөлөрүнө катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Студенттерге эл аралык мода көргөзмөлөрүндөгү белгилүү орунга ээ болгон кийимдердин коллекциясы тартууланды. даярдай турган курстар болуп эсептелинет. Албетте каалоочуларыбыз көп, бүтүрүүчүлөрүбүз дагы бүтүрүп өзүнүн кесиптик жолун улап иштеп жаткан мини цех болобу, ателье болобу, болбосо реставрация ачып, салон ачып иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Бүгүнкү күндө технологиялык колледж даярдап жаткан жеңил өнөр жай багытындагы атайын орто билимдүү адистер өз кесиптери менен эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Биздин мамлекеттин өнүгүүсүндөгү негизги тармактын бири болгон жеңил өнөр жай багытындагы даярдаган кийимдер учурда АКШ өлкөлөрүндө. 2016 жылы Ош технологиялык университетинде билим алып жатышкан студенттерден куралган Enactus командасы түзүлгөн. Команданын түзүлгөндүгүнө аз убакыт болсо да, бүгүнкү күндө бир топ жигердүү жаштардын башын бириктирип, көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишти. Азыркы учурда коом өзү жаштардан ар тараптуу өнүгүүнү талап кылуу менен бирге жаштарга керек болгон бардык шарттар түзүлүүдө. Ар бир учурдун жаштары ошол мамлекеттин же коомдун келечеги болуп саналат. Биздин студенттердин башын бириктирип, аларды келечекке карай туура багыт алууга, кыргыз коомунун өнүгүшүнө салым кошууга чакырык таштаган бул командага жалаң гана алдыга карай умтулган, жакшы билим алып, тил үйрөнүп, коомдо татыктуу ордун табууга аракет кылган 500гө жакын студент катталган. Алар жашоонун бардык кырдаалдарына жараша аракет кылууга үйрөнүшөт. Билим алуудагы кыйынчылыктарды биргелешип жоюуга, жаңы идеяларды ойлоп табышат. Акча табууда, бизнес жасоодо, үй-жай курууда, ал тургай мамлекеттин ички жана тышкы саясаттын ичиндеги ийгиликтердин жаралышы жана тоскоолдуктардын болушуна жаштык, жигердүүлүк менен бир топ долбоорлорду сунушташат. Команда азыркы учурда ошол жаңы проекттердин үстүнөн иштеп атат. Биз негизи бул команда менен биргеликте 2016-2017 жылдары окуу жылында биринчи проектибиз катарында кофе собойдо университетибизде ошол бүт студенттер чогулуп, өзүбүзчө акча чогултуп, университетибизде ошол кофе сатып баштаганбыз. Негизинен ал учурда ошол 2 жума сатканбыз кофе, 2 жумалыктын ичинде биз 12 000 сомго чукул акча чогулткан экенбиз. Ошол 12 000 сомго чукул акчаны ошол университетибиздин кээ бир нерселерине жумшап, аны менен катар ошол кайрымдуулук катарында ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жерлерге, инсандарыбызга көмөк көргөзүп келгенбиз. Азыркы учурда ошол социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөлөргө жумуш табып берүү, жаңы нерселерди куруу боюнча, жаңы нерселерди түзүү боюнча иштеп келаткан мезгил. Ош технологиялык университетинде 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында кесипке багыттоо иш-чарасы уюштурулуп, бул жолугушууга Ош жогорку Чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын атайын өкүлдөрү келип, студенттерге жогорку Чыңалуудагы электр тармактарындагы автоматташтыруу багытында лекция өтүп берди. Аталган лекцияга информатика программалоо жана байланыш багытындагы студенттер жана окутуучулар катышышты. Лекциянын негизги максаты студенттери өздөрү тандаган астизикке болгон кызыгуусун арттыруу болуп эсептелет.
Санариптик технологияларды өздөштүрүү жана жайылтуу максатында мамлекет технологиялык трансфердин региондук борборун калыптандыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө тийиш. Интернет технологияларын колдонуу аркылуу региондордун жашоочулары бизнести өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө жашаган жерине карабастан ээ болушу керек. Бул маалыматтар Ош жогорку Чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын кызматкерлери менен жолугушууда айтылды. Анткени азыркы учурда интернет технологиялары жашоо тиричиликтин бардык чөйрөлөрүндө колдонулуп калды. Анын катарында энергетикага байланышкан жалпы ишмердүүлүктү дагы бул тармаксыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошол эле учурда интернет технологияларын мыкты деңгээлде өздөштүрүү дагы учурдун негизги талабы болуп эсептелет. Биринчиден, мынау университетте алган билимиңер бул теориялык гана базаны түзөт. Ал билим чынында айтайын жетишсиз. Ал билимди үстүнөн силер өзүңөрчө окушуңар керек. Burada biz okuyanda bir kompüterge 4 adam oturacağız. Bir kompüterge, buna 206, 207'ge bir kompüterge 4 ve 6 adam oturacağız. Bir kompüter. Hazır her birinde birden bir sınavlı kompüter var. Her birine. Bazı kompüterler boş duruyor. Техникалық базалар, Ош технологиялық университетінің техникалық базасы, техническое оснащение, ИКТ, информационно-коммуникационный технологиясы өте жоғары. Ал жағынан ешқандай неде жоқ. Bir ғана сілерден оқыш керек, еңбек керек, изілденіш керек, әрекет қылыш керек. Сілер уже талдаулар болды да тұра. Интернет сооданын жаңы инструменттери аркылуу региондор ортосундагы жана чек аралык сооданы өнүктүрүү зарыл. Интернет платформалар региондордо чакан жана орто бизнес үчүн зарыл болгон маалыматтар алынуучу орун болуп калат. Санариптик технологияларды өнүктүрүү каржылоонун жаңы инструменттерин киргизүү үчүн негиз болууга тийиш. Электрондук төлөмдөрдү жана мобилдик банкингди өнүктүрүү аркылуу региондорго банктын кызмат көрсөтүүлөрүн киргизүүсүн көбөйтүү зарыл. Интернет кызмат көрсөтүүсү менен аймактар ар тараптан камтуу, региондордун жашоочуларынын кирешесине жаңы же кошумча булактарды түзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Автоматташтыруу жана маалыматты башкаруу адистигинин окуу планында көрсөтүлгөн сабактарды талкуулап жана азыркы учурдагы кабыл алынып жаткан жаңы технологиялар кайсыл сабактардын мазмунун, негизги адистик сабактардын мазмунун талкуулоо болуп жүрдү. Агай бул тармакта өзүнүн ишканасында болуп жаткан өзгөрүүлөр, автоматташтыруудагы электр тармагында кандай автоматташтыруу, жаңы технологияларды киргизүү боюнча студенттерге маалымат берүү менен бирге ушул адистиктерде кайсыл сабактарды жана эмнесине мазмунуна көңүл буруу керек экендиги боюнча өзүнүн кеңештерин айтты. Биз аны методикалык кеңеште жана кафедранын отурумдарында карап чыгып, окуу пландарын студенттерге билимди ошол тарапта берүү иш-чараларын өткөрөбүз. Өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жигердүү илгерилетүү жана социалдык тармактар аркылуу интернет бронду кеңири колдонуу туризмди өнүктүрүүгө түрткү берет. Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы санариптик бизнести өнүктүрүүнүн жана санариптик кызмат көрсөтүүнүн экспортторунун аянтчасы болуп калууга тийиш. Англис тили эл аралык тил болуп калыптанышы 16-кылымдарга таандык. Англиянын деңиз флоттору ал маалда дүйнөдө мыкты саналып, соода сатыктардын баары ушул каттам менен жүрүп турган. Натыйжада соодагерлердин бирдиктүү тили катары калыптанып, бүгүнкү күндөй деңгээлге жеткен. Учурда ааламга жол англис тилсиз элестетүү мүмкүн эмес болуп калды. Чындыгында илимдин, инновациянын жана технологиянын ыкчам түрдө чыккан маалыматтарды англис тилинде гана алууга болот. Буга байланыштуу кыргызстандык жаштар да чет тилдерин өздөштүрүүгө багыт алышты. Анткени көп тил билүү көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биздин университетте англис тилинин тереңдетип үйрөтүү максатында ачылган Америка маалыматтык ресурстук борборунда англис тилдүү мамлекеттердин Halloween майрамы белгиленди. Бул майрам Ирландия жана Шотландия мамлекеттеринин байыркы улуттарынын салт саналарына байланышкан майрам. Ал эми учурда бир канча өлкөлөрдө белгиленгени менен расмий түрдө майрамдалбайт. Биздин студенттер англис тилин үйрөнүүдө англис тилдүү өлкөлөрдүн салттарын дагы кошо үйрөнүшүп, теориялык алган билимдерин практикада чыңдоо максатында көптөгөн иш-чараларды өткөрүшөт. Биз жыл сайын англис тилинде сүйлөөчү өлкөлөрдүн майрамдарын, үрп-адаттарын өткөрөбүз. Ошонун эле катарында быйыл дагы биз ушул англис тилинде сүйлөөчү өлкөлөрдүн үрп-адатын сактап, ушул балдарга көрсөтүү максатында биз Halloween аттуу майрамды өткөрдүк. Бул майрамдын негизги максаты бул англис тилинде терең сүйлөө.
спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективдүү сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башка баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин университеттин студенттеринен куралган команда спорттун стол тенниси түрүнөн коңшу Өзбекстан Республикасындагы эл аралык мелдешке катышып, байгелүү кайтышты. 25-29 октябрь күндөрү Өзбекстан Республикасынын Наманган шаарында болуп өткөн стол тенниси боюнча мелдеште Кыргызстан атынан Ош технологиялык университетинин стол тенниси боюнча курама командасы катышып, байгелүү орундары багындырып келишти. Спорттун ар кандай түрлөрү, оюндары, коомдору, комитеттери бар атайын дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт жана ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге, машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективдүү сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Биздин окуу жайдын студенттери коңшу Өзбекстан Республикасында өткөргөн эл аралык стол тенниси боюнча мелдеште байгелүү орунга ээ болушту. Мелдешке бизден Исмаилова Роза ИО 16 группасынан, Бакытбек Сымы ПМ 17 группасынан, Гафуров Хикматулла КЛ 19 группасынан жана Хажи Мурзаев Хожахмат КЛ 19 группасынан барып катышып келди. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде өттү. Мелдеште өтө чоң судьялар, калыстар тейлешти. Мелде бизди аябай жакшы тосуп алышты. Мелдеште биздин кыздар жана балдар байгелүү орундарга жетишти. Спорттун стол үстүндөгү теннис түрүндө кичинекей шарик тобу колдонулуп, ракетканын жардамы менен атайын столдо ойнолот. Теннис ар кандай кыймылдарга бай келип, тез кыймыл аракетти, көрөгөчтүктү, чыдамкайлыкты, тактыкты өөрчүтөт. Бул оюнду ойногондор ракетка менен топту урууда көбүнчө бир кол иштегендиктен спортсмендин кол булчуңдарынын бирдей эмес өсүүсү байкалат. Дененин ар тараптан өнүгүүсү үчүн теннис менен машыккандар жалпы дене көнүгүүлөрдү жана спорттун башка түрлөрү боюнча да машыгуулары керек. Теннис оюну адамдарды өтө чарчатпастан, көңүлдү көтөрүп, активдүү эс алуунун каражаты болот. Айрыкча стол үстүндөгү теннистин оңой жабдылышы, оюндун тез өздөштүрүлүшү бардык жаштагы адамдардын ойноосуна мүмкүндүк берет. Аталган эл аралык мелдешке Кыргыз мамлекетинен бир гана биздин университеттин спортчулары катышты. Кыздар арасында ал жерден 2000-жыл жана 96-жылга чейинки кыздар арасында 3-чү орунду камсыз кылдым. Ал жерде оюндун жүрүшү аябай өтө эле кыйын болду биз үчүн. Ошого карабастан биз өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн университетибиз үчүн болгон аракетибизди жумшап, байгелүү орундарды алып кайттык. Спорт менен машыгуу нерв психикалык оор күч келүү менен байланыштуу болгондуктан ага ден соолугу чың медициналык кароодон өткөн адамдар катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп, органдар менен системалардын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын натыйжасында сөөктөр бышык болуп, булчуңдар чоңоет. Кыймыл аракет жакшырат, сергек болот. Түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Спорт менен машыгууда ага жумшалуучу күч машыгуучулардын күчүнө, жашына жана жынысына ылайык келүүгө тийиш. Узак убакыт үзгүлтүксүз спорт менен машыгууга ден соолукка жакшы таасир берип, мезгилсиз картаюунун алдын алат. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан, бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада
500-дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган жаштык телестудиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын, оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер механиктерди, инженер электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет. Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт.
аламдашу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика-математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, жаштар комитети студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети — жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар.